Саламатсыздарбы? Көпчүлүктүн суроосу боюнча М+ кантип алабыз деп, М-банктын главный. Бул жерден М+га киребиз. Дальше продолжить кылабыз. Анан открыть М+. Бияктан баардык согласие бересиздер. Анан дагы улантабыз. Бул линияны монтип жылдырсаңыздар дагы болот. Бирок определенный сумма эсептеп берсе, эгерде 2500 сом деп жазсаңыз болот. Кааласаңыз 2000 сом деп. Андан соң дагы отправить заявку кылабыз. И ошол жерде сиздерге СМС келет. Из сообщений. Вот, подтвердить кылабыз дагы, бир аз күтүп турабыз. И вот, завершить. Андан кийин бул жакта 2000 сом. Кээде туура эмес 2000 сом алып ала турган болсоңуздар, бул жерде отказацияны бассаңыздар, отказ болот. Анан буну открыть кылсаңыздар дагы болот. Открыть М+ кыласыз. И бул жактан регистрация өтөсүздөр. Например, Бишкек, население пункт, Октябрьский район, улица Асанова көчөсү, да, например, дом 45, 55, просто примерно. Анан бул жерде өзүңүзгө жакын бир филиалды тандап коесуз. Например, кайсыны тандасак, Чыңгыз Айтматова, Азия Молл дейт. И дальше завершить кыласыз. Заявка уже кетти, бул жерден завершить кыласыз дагы. Могу колокольчик жакка келсеңиздер, кредит М+ деп чыгат. Ошол жакка кирсеңиздер, анан колокольчик жакка кирсеңиздер 2-3 мүнөттөн кийин ваша заявка открытие М+ деп чыгат. Анан М+га киресиздер. Вот, монтип чыгат, сизге канча сом берилген болсо. Бул жерден красотага киресиздер. Анан бул поисковикке англисче кылып туруп dr. Сагынбаева десеңиз, өзү чыгат Сагынбаева болуп. Анан Сагынбаеванын үстүн басасыздар. И сумма покупка 2000 сом. Вот. Бул жерден продолжить кылып туруп, оплатитти басасыздар и Сагынбаевага кетет. Сагынбаевага төлөнгөндөн кийин бул колокольчик жакка Сагынбаевага түштү деген СМС келет бул жерге.